Biz қуана тұрған, шыймықтана тұрған бір-екі нәрсе бар. Бұл қайсылар. Бұл ең еле біріншісі. Біз мемлекеттілікті сақтап қалдық. Мындан ары Құмтөр толығы менен Қырғызстанға таандық. Башкача айтканда, Құмтөр Gold Company ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Uyuşkan kılmıştı toplum müçölörü, uyuştu kılmışkan toptor, banditler, palajenistler, smataryaşiler, vor zakondor kayakta hazır. Andaylar bundan arı bol boy. СССР ураганда эгемендикке ээ болгон кыргыз коомунун күн корсуз мамлекет куруу жолу оңой болбоду. Улам туруп, улам жыгылып, таланып кайра тонолуп, жаңылып кайра жазылып, өлкө 30 жыл бою өз жолун таба албай, буйуккан жолоочунун кепинде жүрдү. Эгемендик кансыз жол менен келди деген менен анын жолу бир топ татаал жана оор болду. Өлкө туташ кризисти жана оор социалдык экономикалык кыйынчылыктарды баштан кечирди. Баткенге 99-2000 жылдары эл аралык жоочулар басып кирип, генерал баш болгон кызмат адамдары барымтага алынып, ондогон аскер окко учкан. Бул жагдай ошондогу армиянын жана аскер кол башчыларынын чыныгы абалын ачыкка чыгарган. Андан көп өтпөй эле 2002 жылы Аксы окуясы, 2005 жылы 24 марттагы түстүү ыңкылап, 2010 жылы 7 апрелдеги элдик толкундоолор бийликти күч менен алмаштырууга алып келген. Биз үчүн бул чоң сабак. Аны эстеп туруш керектен кени буну мындай эмелерди кыргыздын коду деп койду. Аны чыгарам десең да, келтектеп да, коркутуп да чыгара албайсың. Боло берет. Код чыга берет. Кытайлар эмне үчүн жеңилбейт? Эч ким. Коддору бар да. Япондордун коддору бар. Корейлердин коддору бар. Код. Аларды күчтүү калк жасай турган коддору бар. Ичинде, негизинде. Бизде да ошондой код бар. Анткени башка канча эл жоголуп кетти. Рим жоголуп кетти. Гректер жоголуп кетти. А биз бул убакка чейин жүрөбүз. Өз атын сактап. Ошон үчүн мынау тарыхтан сабак алыш керек, үйрөнүшүбүз керек. Тиги Москванын алдында жүрүп, Россиянын алдында жүрүп, Коконтун алдында жүрүп, кичине бош болуп калдык да, тиги жоопкерчиликти сезбей. Тиги кан чечип коет же орус патшасы чечип коет деп. Азыр келди башка убакыт, өзүбүздүн жоопкерчилигибиз өзүбүздүн колубузга алышыбыз керек. Саясий кландар ортосундагы бийлик үчүн болгон кармаштын кесепетинен мамлекет алсырап, анын аймактык бүтүндүгүнө шек келтире турган чагымчыл аракеттер да күч алган. Мындай жагдайда сырткы күчтөрдүн шыкагы менен жикчил күчтөр башын көтөрүп, 2010 жылы Ош менен Жалал Абадта этникалык мүнөздөгү июн коголаңы кайталанды. 2005-2010 жылдардагы аталган окуялар соңку кыргыз тарыхындагы эң эле коогалуу учурлар болду. Бошоң бийлик, борпоң оппозиция элдин канын улам кызытып, өлкө саясий эксперименттердин полигонуна айланып, мамлекетти чаңбудун кылган саясий чагымчылдык чегине жетип турган. Анан бизде саясатка аябай көп ашыкча орун берилди. Улам эле шайлоо, референдум, кайра же президент же жогорку кеңеш деп, бул иштен алады кылат да экономияны. Мен ошону убагында айткам, ой, Аскар агай, шайлоо кое турбайсыз, референдум. Сиз президентсиз да боло бересиз деп. Туура, уга келген таң көрүп атабыз. Же жогорку кеңештер демиш. Аяна чыксын да. Жок. Конституцияны канча өзгөрттүк. Өзүнүн фалламошуларын кайра улам бекитип атты. Ошол жогорку кеңеште биринчи кабыл алган конституцияда президенттин укуктары аз болуп калды. Ошондо эле көп сүйлөчү. Бирок болбой эми кабыл алгандан кийин жакшы эле конституция болчу ал. Кийин 2-3 жолу референдум кылып, канат бутактарын кайрып, жок, бийликтин баарын өзүн топтоду. Демек, башында демократ умтулган, болуусу келген адамдагы бийликти көргөндөн кийин эки жагдайда бузулат. Биринчиси, улам бийлигим көп болсо деп кетет, канеет кылбай калат.
Анан түшкүсү келбей калат. Ошон жана 3-чү мүнөткө кетти. Болбосо 2 мүнөт болчу эле да. Ошондайынан отуруп калды. Экинчиден жана экономикадагы кемчиликтер, мына саясатташуу, анан акыры өзүнүн тегерегиндеги жакын адамдары ошол мүлккө, көрдүйнөгө аралашып кетти. Ошол кошул ташыл болуп, өзүң айткан 2005-жыл окуя алып келди. Ошодон сабак алам, мен антпеймин, мен ага окшобойм деген экинчи президентибиз Курманбек Салиевич андан да өтүп кетти. Мына ошол 2005-2010 жылдардагы бийликти күч менен алмаштырган, бирок реалдуу өзгөрүүлөр болбогон окуяларды бирөөлөр ыңкылап, экинчилер болсо төңкөрүш деген аталыш менен атады. Бирок экөөндө тең элдин үмүтү акталбады. Туңгуч президент Аскар Акаев баш мыйзамды бир нече рет оңдоп, улам бийлигин узартып, бирок аталган аракеттер үчүн жеке жоопкерчиликтен качып, башкаруу иш жүзүндө анын үй бүлөсүнө жакын саясий кландардын, криминалдык синдикаттардын жана аларга атаандаш уюшкан кылмыштуу топтордун колунда болгон. Мен аны кызымда айткам. Ой, ал депутат болуп калбады. Ой, Бермет, акыбал оор. Айттым мен 24-ндө чоң революция болот, эл баары чыгат. Да нет, все под контролем ты был деп. Анан Аскар Акаевич 24-ндө деле ошол чыгып, эл кылкылдап турганда. Эми жанында кароолчулар бар, кайтаруучулар бар. Чыгып, ой элим, мен түшүндүм. Шайлоону бузалык болдур. Кайра өткөрөлүк. Анан убактылуу өкмөт түзөлүк. Кана Курманбек Салиевич, сен лидер болгон, сен өкмөттү кайра башкар. Күзгө чейин, күздө мөөнөт бүтмөк да. Мен ага чейин эми бийликтин реальный шактарын сыралады, мен эми отуруп берип, ошол убакта кетейин деп койсо болот беле. Менимче эл өзү айкөл эл аны сөз эле бирөө жанында жамандыкка барбайт деле деп терең ишенем. Башында калыптанып калган башкаруудагы мындай кландык система улам барган сайын кайра ар кандай формада кайталанып, олигархтар менен саясий кландар улам кийинки келген президенттерди ороп алып, экономиканы жана саясатты толук көзөмөлдөөгө өткөн. Мунун аягы барып, мына ошол күчтөрдүн жеке барымтасында калган мурдагы президенттердин бийлигинин кулашына алып келген. Эгемендиктин башында өлкөнүн тагдыры үчүн жоопкерчиликти алган биринчи муундагы жетекчилер жеке кызыкчылыктан өөдө көтөрүлө албай, элдин ишениминен ажырап, өлкөнү туңгуйка кептеген учурлар болду. Кыргыз мамлекетин түзгөндө биз ушунчалык ошол мезгилдеги Кыргыз Республикасынын жетекчилери кыргыз элинин колдоосуна, ишенимине толук татыктуу болуп турдук. Эл ушунчалык эң жогорку деңгээлдеги активдүүлүк менен, эң жогорку деңгээлдеги аракет менен биз өзүбүздүн жаңы мамлекетибизди түзүп атабыз. Кыргыз Республикасы деп өзүбүз мына дүйнөдөгү мамлекеттердин арасына кошулуп атабыз. Биз бүгүнкү күндө Советтер Союзунун составынан чыкканда өнүккөн, өндүрүш жайы биринчи орунда турган, агрардык сектору, айыл чарбасы экинчи орунда турган, өнүккөн жакшы республиканы Советтер Союзунан бөлүп алып чыктык. Мына ушул республиканы биз жакынкы эле жылдардын ичинде бизге ашып кетсе 5-10 жыл керек. Эгер 10 ашып кетсе 15 жыл болуп кеткен күндө дагы, эгерде тынччылык болсо, эгерде элибиз колдоп тура турган болсо, ушу элибиз менен бирге дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттерге Кыргызстанды айлантырабыз деген ой пикирлер бар эле. Ошол ой пикирлердин баардыгы чындыгында ишке ашырса боло турган реалдуу тапшырма, реалдуу аракет, реалдуу үмүт болчу. Тилекке каршы биз ошону аткара албадык. Мына биринчи муундагы жетекчилер, ошолордун арасында мына мен да бармын. Эл бизди колдоп берген колдоосуна, элдин бизге болгон ишенимине туура баа бере албай калдык. Туура мамиле жасай албай калдык.
Кыргызстан 2013-жылдагы бийлик алмашуудан соң президенттик бийликтен кетип, парламенттик демократияга өтүүнү демилгелеп, бирок кайра эле түбү жок саясий баталияларга, башаламан, жоопкерчиликсиз жана майнапсыз башкарууга карай багыт алганы белгилүү. Ал эми 2021-жылы өлкө референдум аркылуу кайрадан президенттик бийликке кайтып келип, бирок жоопкерчиликтүү жана иштиктүү мамлекеттик башкарууга өтүүгө киришти. Республика такыр түшүп калгандан кийин төмөн түшүп калбады. И президенттик да болду, и парламенттик да болду. Түшкөндөн кийин азыр, по крайней мере, биздин президентибиз жана башкалар, алар президентибиз бетке түз эле айтып атпайбы? Мен башкарам деп. Эч ким башкарбайт. Балдарым, аялдарым, туугандарым эч ким башкарбайт. Биз башкарабыз. Бийлик, президенттик бийлик башкарабыз. И жоопкерчиликти өз мойнубузга алабыз. Ошондой эле сөз керек болуп атпы? Ли Куан Ю ошентип жазылган да. Барды жоопкерчиликти өзүм алам. Японияда премьер-министр жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алды. Кореяда жоопкерчиликти реформатор Чон Духван жана башкалар, Пак Джон Хилер өз жоопкерчиликти алган. Ага чейин саясий туруксуздук, бийлик талаш күчөп, өлкө митингтерден башы чыкпай, шайлоолор саясий кландардын курч кармашына айланып, ал эми эл менен мамлекеттин кызыкчылыгы экинчи орунда кала берген. Криминал менен моюндашкан саясий кландар өлкөнү ороп алып, ортодогу улуттук байлыкты кан соргондой соруп келген. Эгемендиктин алгачкы жылдарындагы саясий романтика соңуна келип жетип, эл туура тандоо жасай албай, ал эми саясий элита чыныгы кыргыз демократиясын курууга даяр эмес болуп чыкты. Анархия башталды, хаос башталды, дисциплина жок, вообще порядок жок. Көчөдөн өтө албай жатабыз. Тиги зебраны жазып койсо, зебранын жанында өтүп кетебиз. Бул убакка чейин көрүп атпайсыңбы? Жолду мен демократияны айтып атканда айтам. Жолдон сначала туура өткөнгө үйрөнөлүк, андан кийин демократия бул абдан сложный механизм да. Демократия деген порядок, ответственность. Аны ар бир адам түшүнүш керек. Ошо тиги 3000 жыл мурда биз аны түшүнгөнбүз. Анткени демократия, сенин свободаң, эркиндигиң кайсы жерде бүтөт? Сенин эркиндигиң башталганда. Бирөө менен курал менен жүргөнбүз, бирок бирөө көтөрүп, бирөөбүзгө эч качан кол салган жокпуз. Түшүнөбүз да. Бул эмне деген жоопкерчилик? Азыр жоопкерчилик жок. Ошон үчүн хаос болуп кетти. Экономикалык өспөй калды. Приватизацияны жасадык, бардыгын ордоп кетишти. СССР ыдыраганга чейин Кыргызстан агрардык индустриалдык өлкө катары таанылган. Анын аймагында жайгашкан союздук маанидеги ири заводдор менен фабрикалар эгемендиктин алгачкы жылдарынан баштап эле таланып, тонолуп, ири чарбалар чачырап жок болуп кеткен. Буга менчиктештирүү программасынын туура эмес ишке ашырылганы негиз болуп, мамлекеттик көзөмөлдүн жоктугу шылуундардын чырагына май тамызган. Натыйжада ири заводдор менен фабрикалардын уникалдуу техникалык жабдуулары таланып, чет өлкөлөргө жүктөлүп кеткен. Жабдууга жарабаганы тонналап коңшулаш Кытайга металлоломго ташылып турган. Жетекчилерден кетирилген чоң кемчиликтер болду. Бул приватташтыруу маселесине келгенде биздин ата-бабаларыбыз 75 жыл курган мамлекеттин байлыгы приватташтыруу мезгилинде туура эмес чечимдин негизинде, туура эмес ишке ашыруунун негизинде ошол байлыкты түзүүгө эч кандай салымы жок кишилердин колуна кечеөнкү Советтер Союзунун убагындагы түзүлгөн, курулган объектилер, заводдор, фабрикалар, имараттар, чарбалар, ушулардын бардыгы тең туура эмес багытта болуп калды. Кыргызстандын эгемендик алгандагы эң чоң экономикалык долбоору бул кумтөр алтын кенин өздөштүрүү болчу. Кумтөрдө 700 тоннадан ашуун алтын кору бар экени аныкталып, кен алтын кошулмасынын байлыгы жана запасынын көптүгү боюнча алдыңкы орунда турган. Мурда кумтөрдү иштеткен 28 жылда дивиденд түрүндө Кыргызстан болгону $100 миллион гана алган.
Ал эми соңку 3 жылда 441 миллион доллар дивиденд алынды. Анын 2021 жылдын май айынан берки жалпы кирешеси 3 миллиард 445 миллион АКШ долларын түздү. Бюджетке салык жана башка төлөмдөр 891 миллион доллардан ашты. Бул мезгил ичинде жалпысынан 54 тоннадан ашуун алтын өндүрүлдү. Мурда болсо кумтөрдөн түшкөн пайда абдан эле аз экени айтылып келген эле. Биздин кумтөрдөн 6 аз болуп атат кийини. Анан эмне үчүн аларга 66% карматып атат? Чисто коррупция болуп атат. Ито ошону жөн калбай, январда тиги жогорку кеңеш өткөрө салды дагы. Анан январда тиги Танаевдин буйругу менен сатып ийип атышат. Анан 15,6% калып атат биздечи. 10 миң болду. Кимге сатты дейсиңер? Жок, тиги брокерлерге да акча төлөп атат миллиондогон долларды. Анан ал миллиондогондордон бир тыйын налогко түшкөн жери жок. Аны бөлүп алышты кайыптар, Танаевдер. Кийин мен Интерпол жердин баарына жазып атып, Танаевди камакка алынган. Мен Интерпол менен байланышып иштеген мунучу. Анан тилекке каршы биз тарап кеттик, таратып ийбедиби? Ошондо дайынсыз болуп калды. Анан Танаевди чыгарып ишти дагы, андан кийин алысты издеп кереги жок болчу. Санкт-Петербургда курулуш чоң компаниянын жетекчиси болуп. Баласы алтын казып жүрдү ояктачы. Халабыкка Чаткал районунда жолдорду бузуп, суунун нугун бузуп, бактарды кыйратты ошол жигитчи. А биз ген прокуратура канча жол арыз тапшырма берет, андан sonra иш козгошкон, ал дагы баса берди. Салык төлөбөй чөнтөгүнө салып көнүп калган. Атасынын тарбиясы ошол. Акаевдин тарбиясы ошол. Туңгуч президенттин тапшырмасы боюнча сүйлөшүүлөрдү ошол кездеги өкмөт башчысы маркум Насирдин Исанов жүргүзгөн. Бирок кумтөр алтын кенин иштетүү боюнча Акаев менен Исановдун көз карашы эки башка болгону айтылган эле. Исанов кенди иштетүү боюнча чет элдик компаниянын шарттарын жактырбаганын санаалаштары кийин эскерген жайы бар. Насирдин Исанов 91-жылы октябрда президенттин сунушу менен таш көмүрдөгү Кристалл заводуна иш сапары менен барып, Нокенде жол кырсыгына кабылып көз жумган. Бирок аны менен бирге автоунаада отургандар жабыркаган эмес. Эми дүйнө жүзүндө алтын, анан көп акча бар жерде кан өлүм болот экен. Коррупциянын кени ушул тоогенде тилекке каршы Кыргызстанда ошондой болду да. Өзүңүздөр билесиздер, баягы Акаевдин убагында Насирдин Исанов өкмөт башчысы болуп турганда макулдугун бербей кол койбой атса, аны деле фактически өлтүрүп коюшкан. Алтын фабрикасын курууга Швейцариялык банктан 452 миллион доллар насыя алынган. Ал эми чет элдик инвестордун салымы 45 миллион доллар өлчөмүндө гана болгону кумтөрдү иликтөө комиссияларынын тыянагында тагдана көрсөтүлгөн. Ошондогу мамлекеттин 1 тонна 600 килограмм алтыны насыя алуу үчүн күрөөгө коюлат деген негиз менен сыртка чыгарылып, ошол боюнча дайынсыз жоголгон. Кылымдын аферасы деп аталган алтын кен долбоорундагы мына ушундай чуулгандуу учурлар бир нече рет аныкталып, кумтөр алтын кени 2022 жылы толугу менен мамлекеттин карамагына өткөрүлдү. Мындан ары кумтөр кени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Голд компания ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Биз кенди өткөн жылдын май айында ага тышкы башкарууну киргизген күндөн тартып эсептелишине жетиштик. Демек, 2021 жылдын 15 майынан берки бардык таза кирешелер, тагыраак айтканда 323 миллион АКШ долларынан ашык каражат биздин менчик экендигин расмий түрдө таанытканга мажбурладык. Эгемендик жылдарындагы эң чоң көйгөй өлкөдө миграция күч алып, туташ жумушсуздуктун айынан 100 миңдеген жарандар Россияга, Казакстанга жана башка чет өлкөлөргө агылган. 2020 жылы болсо, жемкордуктун жана ковидтин кесепеттери мамлекеттин бир топ алсыз абалын ачыкка чыгарып, ошол жылы күзүндөгү парламенттик шайлоонун жыйынтыгы 3-чү рет бийлик алмашууга алып келген. Кийинки жылы болсо караңгыда жаргыз деген эл шайлоодо үмүт артып, эсеби боюнча 6-чы журт башчысын тандады. Жаңы бийликтен мурдагы жаңылыштыктар менен катачылыктарды кайталабай, жоопкерчиликти өзүнө алуу вазипасы турду. Анткени дагы бир жолу жаңылуунун оор кесепеттери оңой эмес болот болчу.
Улам чыга берген ойноо колго окшоп калган төңкөрүш оюндарынын айынан эгемендикти жана аймактык бүтүндүктү жоготуп алуу коркунучу мына ошол учурда өлкөнү тооруп турган. Биз кубана турган, сыймыктана турган бир-эки нерсе бар. Бул кайсылар? Бул эң эле биринчиси. Биз мамлекеттүүлүктү сактап калдык. Канчалык кыйынчылык, канчалык кемчилдик, анан туура эмес жолдор менен басуу болбосун, бирок мамлекетти сактап калдык. Биринчиси. Экинчиси, элибиздин биримдигин сактап калдык. Эл канчалык кыйынчылыктарды башынан өткөрбөсүн, бул кыйынчылыктар күнүмдүк, мындан чыгып кетебиз, бирок мамлекетти сактап калабыз деген ой ар бир кишинин эсинде, акылында. Канчалык бийликтин атына жаман сөз айтылбасын, кемчиликтерине көргөзүп айтпасын, мындай мамлекеттин бизге кереги жок деп бир да адам айтпайт. Мына биз кубана турган, биз сыймыктана турган, биз тоо кылып, Кудай ушунусуна ыраазы болот деген, бул ар бир кыргыз жаранынын өзүнүн мамлекети бар экендигин түшүнгөндүк, ошону сактай билүүгө жасаган аракеттери, мына ушул мамлекет, биздин мамлекет, муну сактайбыз, коргойбуз, өстүрөбүз, өнүктүрөбүз деген ар бир элдин оюндагы, улуунун дагы, кичүүнүн дагы, ою дагы, тилеги дагы аракети. Мына 30 жылдын ичиндеги биздин эң жакшы жактарыбыз мына ушулар деп эсептейм. Ошентип саясий тирештерден алсызданган мамлекет 2021-2022 жылдары дагы бир ирет чоң сыноолорго дуушар болду. Көп жыл бою каралбай келген Өзбекстан менен чек ара маселеси тынч жол менен такталып, макулдашууга жетишилди. Бирок ошол эле кезде чечилбей келген чек аранын айынан кошуна Тажикстан менен 2 ирет куралдуу кагылыш болуп, эки жактан тең оор жоготуулар орун алды. Татаал сүйлөшүүлөрдөн кийин гана ок атышуу токтоп, андан туура 2 жылдан соң чек ара талашы такталып чыгып, кырдаал тынч жол менен жөнгө салынды. Тажикстан менен да бүтүрөбүз. Ошондо биз мына Кыргызстан бүтүн Кыргызстанбыз. Кыргызстан коопсуз Кыргызстанбыз деп айтсак болот. Азыр биз бүтүн эмеспиз, жарты Кыргызстанбыз. 30 жылдан бери кескилеп бере жарты кылып салышкан. Биз азыр кайра кайтарып бүтүн кылып атабыз мына. Көрдүңүздөр аны. Документал, тарыхый документтер менен көргөзүп бердик сиздерге далилдеп. Ошондо гана мына бизде азыр чек араларды чечкенден кийин, ратификация бүтүп барын точканы койгондон кийин, анан биздин эле өлкөдө эмес, жалпы Орто Азия өлкөлөрүндө тынчтык орнойт. Мына ушундай үмүтүбүз бар. Дагы бир жолу колдоп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Андан ары карай ички көйгөйлөргө көңүл бөлүнүп, тутумдашкан коррупцияга, уюшкан кылмыштуулукка жана чырмалышкан олигархияга каршы келишкис күрөш күчөдү. Коррупциялык кылмыштарга шектелген мурдагы жетекчилер, күмөндүү ишкерлер жана шектүү саясатчылар кымырылган миллиондорду казынага төлөп берип, айрымдары абакка отуруп чыкты. Мурда мыйзамсыз жана жашыруун жолдор менен алынган миңдеген гектар жерлер, ондогон кыймылсыз мүлктөр жана жүздөгөн объектилер мамлекеттин карамагына кайрадан кайтарылды. 30 жыл бою өлкөдөгү саясий жарыяндар менен экономикага түздөн түз таасир этип келген кылмыш дүйнөсүнүн лөктөрү жок кылынып, криминалдык авторитеттердин көпчүлүгү камакка алынды. Негизги маселе өзүбүздүн кызматкерлер ошого аралашып кеткени бар. Ички иштер министрлигинин арасынан, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин арасынан, прокуратуранын арасынан, кана ошол контролдоп турган бандиттер, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, уюштуу кылмышкан топтор, бандиттер, положенистер, смотрящийлер, вор закондор каякта азыр? Андайлар мындан ары болбойт. Мына ошондо дагы айтышкан, булар менен күрөшүш кыйын, буларды жеңиш кыйын деп. Буларды жеңдик, мындан ары да жеңебиз. Биздин Кыргызстаныбызда, биздин мамлекетибизде эч кандай уюшкан кылмыштуу топ деген болбош керек. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, бандиттер баш көтөрө турган болсо, мыйзамдын катаал шарттарында жазага тартышыбыз керек. Эч кандай деген болбойт. Аларга аралашып кеткен укук коргоо органдарынын, улуттук коопсуздук комитетинин кайсыл бир кызматкерлери болсо, кошо жоопко тартабыз. Мындан ары элибиз эң эркин, өзүнүн каалаган
максатында мыйзамды бузбай ээн эркин жашоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Өлкөнү 30 жыл бою мыкчыган кара күчтөрдүн чеңгелинен сууруп, өлкөнүн коргонуу коопсуздугун чыңдап, армияны оңдоп, мамлекеттик институттарды бекемдеп, казынаны толтуруу жана калктын жашоосун жакшыртуу колго алынды. Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрүнүн динамикасы 1995-2025 жылдар аралыгы. Ички дүң өндүрүмдүн өсүшү пайыздык катыш менен 1995 жылы ички дүң продукция кескин төмөндөп, 1990 жылдардагы эң оор кризис мезгили болду. 2000 жылдары өсүш байкалып, экономика акырындап турукташты. 2005 жылы өсүш кайрадан токтоп, экономикадагы туруксуздук абал байкалган. 2010 жылы саясий окуялар таасир этип, экономикада өсүш жайлады. 2015 жылы социалдык туруктуулук, экономикада турукташуу жараяны байкалган. 2020 жылы пандемия шартында экономикада эң чоң төмөндүү болду. Ал -8% түздү. 2025 жылы экономикада чоң секирик, ички дүң өнүм 11,5%га өстү. Инфляция. 1995 жылы гиперинфляция 700-900%га чыккан, ал калктын негизги кирешесин жеп салды. 2000 жылдардан кийин инфляция 5-10% чегинде кармалып турду. 2025 жылга карата болжол менен 7-8% деңгээлинде болот деп күтүлүүдө. Тышкы карыз ички дүң өндүрүмгө карата. 2000 жылы тышкы карыз 120%га чыгып, кооптуу чекке жеткен. 2005-2010 жылдары реструктуризация жана ички дүң продукциянын өсүшү карызды азайтты. 2020 жылы пандемия шартында тышкы карыз өсүп, ички дүң продукциянын 68%-на чейин жетти. 2025 жылы тышкы карыз болжол менен ички дүң өндүрүмгө карата 60% деңгээлинде кармалып турат. Жыйынтык. Кыргызстандын экономикасы көз карандысыздык алгандан кийин бир нече жолу улуттуу социалдык экономикалык кризистерди баштан кечирди. Падырактар 1990 жылдар, гиперинфляция жана өндүрүштүн кескин төмөндөшү. Турукташуу учуру 2000 жылдар. Өсүш башталды, бирок тышкы карыз экономикага абдан чоң жүк болду. Саясий жана социалдык катаклизмдер 2005-2010 жылдар. 24 март 2005 жылдагы түстүү ыңкылап, 2010 жылы 7 апрелдеги саясий кризис жана июнь коогалаңынын таасирлеринен улам улуттук экономикага олуттуу сокку урулган. Пандемия 2020. Активдүүлүк токтоп, экономика катуу жабыркаган. Жаңы мүмкүнчүлүктөр 2022-2025 жылдар. Экономика кайрадан өсүш жолуна түшүүдө, тышкы карыз салыштырмалуу азайып, инфляция жогору болуп, бирок жумушсуздук деңгээли төмөндөйт деп күтүлүүдө. Экономикадагы чоң секирек тенденциясы байкалып, муну эл аралык донор уюмдары белгилешти. Мамлекеттик бюджеттин консолидацияланган кирешеси быйыл 1 триллион сомго жетип, буга кумтөр алтын кени баш болгон өндүрүш тармагынын салымы чоң экени көрсөтүлдү. Соңку 2 жылдан бери жыл сайын 100дөн ашуун жаңы ишканалар ишке берилип, миңдеген чакырым жолдор салынып, жалпы аянты 2 миллион чарчы метрге чукул турак жай курулду. Мамлекеттик ипотекалык компания 2025 жылы 4499 батирди куруп бүтүрүп тапшырууну пландоодо. Үмүт отун жандырган кадамдар ташталып, өлкө иш жүзүндө кайрадан курула баштады.